Саламатсыздарбы? Сиздер Улуттук банктын финансылык сабаттуулукту арттырууга багытталган фин-сабат берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз эки өлчөмдүү штрих-код белгилеринин же QR-коддун жардамы менен накталай эмес төлөмдөрдү колдонуу маданиятынын өнүгүшү тууралуу сөз кылабыз. Студияда Урмат Борчанов. Тога тер жеринен баштасак, жөнөкөй тил менен айтканда, QR-код деген эмне? Бул белгилүү бир маалыматты камтыган ак-кара түстөгү чарчы сүрөт. Ал интернет сайтка, товарлардын электрондук каталогуна же мобилдик тиркемеге шилтеме болушу ыктымал. Коддун аталышындагы QR тамгалары Quick Response, башкача айтканда ыкчам жооп дегенди билдирет. Телефонуңуз көз ирмемде андагы маалыматты окуп, шилтеме боюнча өтүп, товар же кызмат акысын төлөй алат. Чынында QR-кодду колдонуу жашооңузду бир топ эле жеңилдетет. Анын жардамы менен маалыматка ээ болуп, же бир басып эле товарларды, кызматтарды ала аласыз. Эки жака байкоо салсаңыз, шифрленген шилтемеси бар сүрөттөр бардык жерлерде, этикеткаларда, көчөлөрдө, интернетте кездешет. 2018-жылдын Кыргыз стандарт QR-коддун улуттук стандарттын кабыл алган. 2019-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы QR-код колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү боюнча эрежесин бекиткен. Бул эрежеге ылайык төлөм системасынын катышуучулары өзүнүн QR-коддорун улуттук стандартка келтирүүгө милдеттелген. Кыргызстандагы улуу муун үчүн бул жаңылык болсо, QR-код жаштардын жашоосунун ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. В основном кофейняларда колдоном. Себеби дегенде аяка көп барам иштеш үчүн. Анан беришет, я сканирую, анан эме болуп акчалар чогула берет экен. QR-код колдоно элекмин, бирок балдарым сүйлөп аткан. QR-кодду пайдалануу үчүн эмне зарыл? Мунун эч кыйынчылыгы жок. Дээрлик ар бир смартфондун менюсунда атайын сканер бар. Анын жардамы менен QR-кодду окуп, керектүү маалыматты алып, же товар кызмат үчүн акы төлөй аласыз. Төлөм QR-коддун окуганда сиздин банк картаңыздан, электрондук капчыгыңыздан же банк операцияларын ишке ашырууга мүмкүндүк берген башка бир мобилдик тиркемеден акча каражаты алынат. QR-код аркылуу төлөмдөр кабыл алуу кадимки кассага жана банк жабдууларына альтернатива болуп саналат. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө процесси сатуучунун QR-кодун сканерлөө жана төлөм кызматынын көрсөтүүсүн сунуштоочулардын мобилдик тиркемесинде сатып алуу суммасын киргизүү менен ашырылат. QR-кодду колдонуунун бир топ артыкчылыктары бар. Алсак, колдонуу оңой, киргизүү арзан, коопсуздуктун жогорку деңгээли жана башка. Мисалы, дүйнөдө QR-кодду киргизүү анын артыкчылыктарын жана жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, экономикалык көрсөткүчтөргө оң таасирин тийгизди. Ошондой эле аны финансы чөйрөсүндө колдонуу коопсуз экенин баса белгилей кетели. Банк картасын уурдап кете алышат. Ал эми QR-кодду сиз телефондо гана колдоносуз. Бул коопсузураак экени талашсыз. Бул системанын артыкчылыктары тууралуу сүйлөшөлү. Окуу жана сканерлөөнүн жөнөкөйлүгү. Бул маалыматты көз ирмемде электрондук түргө өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Колго терип отуруунун кажети жок. Кошумча жабдууга муктаждык болбойт. Колуңузда картанын болушу зарыл эмес. Төлөм үчүн алдын ала жүктөлгөн банктык төлөм тиркемеси колдонулат. QR-коддорду окуп же түзүү үчүн акысыз атайын тиркемелер бар. Колдонуу чөйрөсүнө карап, статикалык жана динамикалык QR-коддор пайдаланылат. Биринчиси кодду түзгөндөн кийин аны редакциялоо мүмкүн болбогон маалыматты камтыйт. Алар жеке пайдаланууга, мисалы, Wi-Fi туташтыруу үчүн тууралоолорду жүргүзүүгө, визиткаларды түзүүгө, кызматкерлерди идентификациялоого, окуялардын белгилерин, продукты боюнча техникалык документацияларды түзүүгө жол ачат. Төлөмдөрдү кабыл алууда статикалык QR-кодду колдонгондо кардар төлөм суммасын киргизүүгө тийиш. Динамикалык QR-коддо болсо, ал түзүлгөндөн кийин деле маалыматты редакциялап, жаңылап, өзгөртсө болот. Мындай түрдөгү коддор бизнес жана маркетинг максаттарына көбүрөөк туура келет. Жарнамалык компаниянын алкагында QR-коддордун жардамында ар бир сканерлөө боюнча статистиканы чогултуп, өлчөсө болот. Супермаркеттерде, ресторандарда,
интернет дүкөндөрдө жана башка жактарда төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн динамикалык QR кодду пайдаланса болот. Ал өзүнө төлөмдүн уникалдуу кодун, алуучунун реквизитин жана сатып алуунун суммасын камтыйт. Бул сатуучу үчүн да, сатып алуучу үчүн да ыңгайлуу. QR код менен колдонууну эки түрдө өткөрсө болот. Бул биринчиден банктык тиркеме аркылуу атайын ошо тиркемени көчүрүп алыш керек телефонго, жүктөп алыш керек телефонуна. Ошондой эле төлөмдөрдү электрондук акча каражаты менен же мобилдик агенттин тиркемеси менен дагы ошо QR код төлөмдөрдү жана которлорду өткөрсө болот. Товар жана кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү процесси сатуучунун QR кодду сканерлеп, төлөм кызматын көрсөткөн мобилдик тиркемеде сатып алуунун суммасын киргизүү аркылуу ишке ашырылат. Же сумманы киргизбей эле төлөө баскычын басат. Мында акча каражаты тиркемеге туташкан банк картасынын же электрондук капчыктын эсебинен алынат. Сизде тиркеме бар, бирок сиз товар же кызмат акысын QR кодду пайдалануу аркылуу төлөөнү каалайсыз. Эмне кылуу керек? Google Play Market же App Store'дон агенттин банктык төлөм тиркемесин, электрондук капчыгын, мобилдик тиркемесин жүктөңүз. Смартфонуңузда тиркемени ачыңыз. Катталып, жана тиркемеде идентификациядан өтүңүз. Төлөө каражатын кошуңуз, банк картасын, эсеп номерин, электрондук акча. Анда QR код менен төлөө, QR кодду сканерлөө дегенди табыңыз. Ар башка тиркемеде аталышы башкача болушу мүмкүн. Камераны QR кодко туштаңыз. Төлөө же тастыктоону басыңыз. QR кодду кантип түзсө же алса болот. Мунун эч кыйынчылыгы жок. Ал графикалык файл же сүрөт катары генерацияланып, компьютерде сакталышы мүмкүн. Андан кийин аны визиткада, веб-сайтта, продукцияда, поезд үчүн билетте жайгаштырып, электрондук почта же билдирүү аркылуу жөнөтсө болот. Сиз бул аркылуу колдонуучулар үчүн брендтин таанымалдуулугун жогорулатып, жана көптөгөн башка процесстерди жеңилдетесиз. Интернетте ашыкча күч, убакыт коротпой, кодду бат даярдай турган сервистер толтура. Жыйынтык чыгара турган болсок, QR код түрүндө маалыматты шифрлөө кеңири колдонулууда. QR коддун келечеги ал жакынкы жылдары түрдүү тармактарда канчалык кеңири таралышынан көз каранды. Эксперттердин пикиринде, ал көпкө чейин актуалдуулугун жоготпойт. Продукцияларды интерактивдүү жана кызыктуу кылуу үчүн жарнама жана кардарларга маалымат жеткирүү максатында QR коддор активдүү колдонулат. Муну менен документтерге, сайттарга жана башка маалыматка тез жана жеңил жетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Сатуу жана тейлөө бөлүмдөрүндө төлөмдү кабыл алууда QR кодду колдонуу сатуучунун эсеп кассасы аркылуу тейлөөгө кеткен убактысын үнөмдөйт. Кошумча жабдыкты орнотуу талап кылынбайт. Кардарларды тейлөөнүн ылдамдыгын жана сапатын жогорулатат. Бул өз кезегинде сатуунун көлөмүн жана кирешени көбөйтөт. Бул Финсабат долбоору болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.